Өткөн жылы пандемияга байланыштуу Айгүл тоосуна киши буту баскан жок. Бул жылы 4 күндөн бери Айгүл гүлү ачкандан тартып, көрүүгө келгендердин катары көбөйө баштады. Айрымдары жыл сайын эле келүүнү адатка айлантып алышса, көпчүлүгү сейрек гүлдү биринчи жолу өз көзү менен көрүштү. Жакшы экен, жакты, биринчи жолу келдик. Кошундар менен, эжелер менен келгенбиз, жакшы экен, сонун. Ошо биринчи жолу көрдүк. Илимий негизде Эдуарданын чаар гүлү аталган бул гүлдү буга чейин теледен же гезит журналдардан сүрөтүн көргөндөр атайын келип суктангандыгын жашырышкан жок. Анткени дүйнө жүзүндө саналуу гана жерде өскөн Айгүл гүлү кооздугу менен таанылган. Мен атым Айгүл Токтоматовна, Оштон келдим. Биринчи жолу буга чейин келген эмесмин. Гүлдү көрүп аябай талкунгандык. Бул эми баягы дүйнө жүзүндөгү эң эле бир сейрек кездешчү биздин Кыргызстанда өсөт. Анан бул гүлдү биз сыйлап, ардактап, ошондо баалай билишибиз керек да. Мүмкүн болсо корук калыш керек, бул жерге жакшы зоналарды уюштурушубуз керек. Корук болуп түзүлгөнүнө 10 жылдан ашса да, сейрек гүлдү көбөйтүү ары турсун сактап калууга да астейдил аракеттер көрүлбөй келет. Пандемиядан улам үзүлбөй, уругунан бир аз көбөйүп, жаңы көчөттөрү чыга баштаган. Бирок алда бул жылы Тебелендиде калып, кайрадан жок болууда. Тебелеп тастап ататтар бар келген туристтерчи. Ана немелер, дем алчулар. Тебелеп, тепсеп неме кылып атат. Мен ошо келгендерге көбүнө айттым, мына лестницаны кана баягы Сулайман тактагыдай Оштогудай кылып айландырып, бир жерге сүрөткө түшө турган, кой жерине сүрөткө түшө турган кылып айландырып алып түшүш керек да. Мен көп эскерттим, көп келген немелерге да эскертип атам да, ушул лестницаны бир бала кылып ашуну алып түшүш керек да. Айгүл гүлү 1978 жылы СССРдин, андан соң 2004 жылы Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген. Башка гүлдөрдөн айырмаланып, Айгүл гүлүнүн гүлдөө убактысы 15-20 күнгө чейин гана созулат.